Бул кайсыл ат сен минип турган? Комбат. Комбатпы? Буну ким минет? Рустам атаңбы? Комбат ушундай аэропортто Лейлек булактарда ошо. Комбатты ошондо биринчи жолу көрдүм да ошо. Биринчи көрүп, анан чактырып аябаттар. Ушул атты шепке азыр Рамис деген Майкеске келип, ушул ат бар экен көрөлү деп. Аны бир оюнга, белекте оюнга чакырдык, ушул жерлак. Экиле жолу минип көрдүм, анан ошондон эле сатып алдым. $10,000 алгам, ошондо 4 жаш болчу. Эшиттик, казанлык көргөн эмес болчу. Комбатка аябай менет кетти. Көптөгөн комбат мага да чыдады, мен дагы да чыдадым. Көп киши мен комбатты алганда көп киши айткан, бул ат болбойт. Эми результат көргөзбөгөн ат болбойт, бекер алдың. Биздин атты албайт белең дегендер да болгон да, мындан күчтүү жакшы ат болчу деп. Анан ошондон жүрүп, чынында анан комбатты оюндап чыктык. Дайын алып жүргөн ала качып, ушундай бир эмелер, видеолор бар. Эл дарлайт, ала качып оосун бербейт. Казандан секирип кетет, ушундай. Өзүм да көңүлүм кичине эметип калды. Бөлөк атка уже миниш керек болуп калды. Бөлөк ат алганга деле шарт болгон жок. Рамис Бекес ушу айтты. Минсең ушул атты мин, минбесең бөлөк ат жок сага. Өзүң тандап алгансың. Анан ошондон үйрөтөм менен атты Казанга алып барып, элдер ушинтип жай аттарын көрүп басып жүрсө, мен ушуга кайрып, сайрып, токтотуп, ушул байкушту кыйнап, Казанга токтотуп, кайрылбаса, ошо кайрылбаган жагына салып, ушинтип жүргөнүм. Бир жылга жетпей үйрөндү да. Тажадып жүрчү. Кыргызстанда канча жолу аты чыккан, Кыргызстандан эмес, Орто Азияга чейин аты чыккан аттардын бири. Кыргызстан намысын жалгыз ат колдоп келгендер күндөр болгон да. Кыргызстанга жалгыз булак несек болду. Ушул атты тарбиялап, баккан, Кыргызстан өзү. Мага келип, ушул аттын эми үйдө болору, бир колдо алары келгенде өзүнүн эле болсун деп тура көрдүк. Ошон үчүн биздин атыбыздан жолдоштордон подарок минис болуп атабыз. Канча Кыргызстанда бере чүйдө шаап жүрдүм. Ат кут болсун, Рустам. Кут болсун, кут болсун. Бир кучактап коем. Секир. Чоң рахмат, Эрте. Кандай ишиңе ийгилик. Канча жылдан бери жакшы мамиле өткөрүп жүрөбүз. Дос арта берсин, алла разы болсун. Ар дайым жолуң ачык, ишиң ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат.